Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2025 жылы шыққан Акула Борон аттуу 6 бөлүктөн турган тасманын толук таржымалын көрөбүз. Андыктан көрүүгө даярданып шашпай олтуруп калсаңыз акырындан баштай берели. Тасманын башталышы түрмөдөн чыкканына 6 ай эле болгон каарманыбыз Чоу Сол менен таанышабыз. Усол мектепте алсыз жана коркок болгондуктан Сокчан деген бала анын үстүнөн ар дайым кыйноо көрсөтүп, каарманыбыз акыр аягы чыдабай Сокчандын көзүнө калемин сайып алып түрмөгө олтуруп калат. Түрмөдө Усол Чондохён деген ММА чемпиону менен таанышып, анын колунда машыгып, тез эле күчтүү мушкерге айланып түрмөдөгү мен дегендердин бардыгын сабап чыгат. Ал эле эмес, түрмөдөн чыккандан кийин каарманыбыз Сокчанды дагы ортокмокко алып, аны дагы жеңет. Бирок Усол эми туура жашоодо жашаймын деп машыгуу менен гана алек болуп, Чондохёндун кеңеши менен профессионалдык мушкер болууну чечет. Бирок Чондохён каарманыбызды эскертип, күчтүү болгон жакшы, бирок канча күчүң болбосун ошончо жоопкерчилик керек. Күчүңдү оңго солго иштетпей туура жолго салсаң жакшылыкка жетишесиң деп айтат. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Өкүнүчтүүсү, каарманыбыз түрмөдөн чыккандыктан аны зексиң деп көпчүлүгү тоготпой, анан дагы машыгуу залында мушкерлердин артынан тазалап иштегендиктен аны мушкер катары кабыл деле алышпай, катарларына кошпой жүрүшкөн. Биз ушул жерде каарманыбыз менен түрмөдө душмандашып, беттешүүгө чейин барышып, бирок азыркы учурда доска айланып калган балдарды көрөбүз. Алар дагы түрмөдөн чыккандан кийин жакшы жашоонун аракетинде жүрүшкөн эле. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз иштеген машыгуу залында Сон деген мушкер такыр эле каршылаш таппай жаткандыктан каарманыбызды шылдыңдап, сен чыкпайсыңбы деп рингке чакырат. Бирок бул чачын сарыга боёлгон Сондун өтө чоң катачылыгы болду. Анткени ал Усолго сокку өткөрөм деп, Усол анын так эле колуна уруп, Сондун колу карстай түшүп, ошол жерде сөөгү сынып кеткендиги билинет. Анда машыктыруучу келип Усолго сени бул жака ким чакырды, өзүңдүн ишиңди кылбайсыңбы деп уруша баштайт. Көрсө каарманыбыз аны менен бир мезгилде түрмөдө чогултурган Санхёптун жардамы менен бул машыгуу залында иштеп жүргөн экен. Биз мындан соң мыйзамсыз беттештер өткөрүлүп, чоң суммадагы акчалар коюлган жерди көрөбүз. Ал жерге сыйлуу, бай коноктор келип беттештерди көрүшүп, акчаларды коюп, беттештердин бардыгы бүткөндөн кийин бүгүнкү кеченин башкы беттешин күтө башташат. Көрсө буга чейин колун сындырып алган Сон ушул жерде беттешип башкы беттешке чыкмак экен. Бирок анын колу сынып калгандыгы билинип, атаандашы Танк жалгыз калып, ага жаңы атааңдаш болуп Хён-у чыгат. Көрсө Хён-у бул жайдын ээси экен. Аны көргөн Танктын жүрөгү түшүп, титирей баштады. Анткени Хён-у чындыгында өтө күчтүү мушкер болчу. Ошондуктан ал Танкты 10 секундка жеткирип эле түшүрө тээп салып, биз кайрадан эле каарманыбыз Чоу Солду көрөбүз. Аны машыгуу залындагы маселесин досу Санхёп чечип берип, ал башка досторуна жолукканы жөнөп, биринчи эле досторунун бири Йонжинга жолугат. Андан соң Соньондун тамактануучу жайына барышып, каармандарыбыздын дос кызы мугалим болуп иштеген Жихи дагы келип, сыраадан ичип эски күндөрдү эстеп сүйлөшүп олтуруп калышат. Көрсө бул эки бала дагы каарманыбыздын түрмөдө тапкан достору экен. Алар ошентип жакшы маанайда олтурушуп, бир мезгилде орундуктарды жыйнай башташып, бир мезгилде эле Усолдун атын айтып, ал жерге Хён-унун келгендигин көрөбүз. Көрсө ал Сонду кармап беттешке келбей койгондугу үчүн катуу жазалап, аны жок кылардын алдында колу кимдин айынан сынгандыгын билип алыптыр. Ошондуктан Хён-у Усолго келип өзүнүн жумушун сунуштап, менин айтканымды кыласың, мен сага жакшы акча төлөп берем десе, каарманыбыз баш тартып коет. Анда сунушуна жок деген жоопту алып көрбөгөн Хён-у катуу жини келип ал жерден кетти. Бул окуялардан көп өтпөй эле төрттөс чогулуп калган учурда Усолго коңгуроо келип, алардын дос кызы Жихини урдап кеткендиги билинип, жана кайда келиш керек экендигин жазып коюшат. Анда каармандарыбыз эчтекеге карабай эле Соньондун унаасына олтуруп алып жөнөштү. Каармандарыбыз белгиленген жерге барып экиге бөлүнүп издеп жөнөшөт. Алар эски имараттын ар тарабын карашып, бирок эч жерден табышпай, акыр аягы Усол менен Йонжин кызды байлап алып экөөнүн күзөтчү болуп турушкандыгын көрүшөт. Анда каармандарыбыз экөөнү эки жакка түшүрө согуп эле кызды бошотууга аракет кылышып, бирок ошол убакта ар тараптан союлдарын көтөргөн балдар топтоло баштады. Көрсө алардын башында сары кийим кийген аяш турат экен. Анда көпчүлүк эки каарманыбызды дароо эле ортокмок алышып, үчөөнү тең унаага салып алып жөнөштү. Бул убакта сыртта жүргөн эки каарманыбыз досторунун урдалгандыгын түшүнүп, алардын артынан жөнөшөт. Я же говорил, еще увидимся. Как у тебя дела?
Көрсө бул иштердин бардыгын Хён О жасап адамдарына буйругун берип каармандарыбызды карматып келиптир. Ал Чоу Сольго кайрылып менин сунушумдан эч ким баш тарта албайт, сен болсо жок деп койдуң го. Мына эми өзүңдөн көрө өзүңдүн кылган ишиңдин жообун өзүң тартасың. Бунун досторунун бирин өлтүрүп салгыла деп кол астындагы кызга бычакты берип ал жерден кетет. Анда бычакты алган кыз барып эле Йонжундун ичине сайып алды. Бирок ошол учурда Йонжунга бычак сайылган жердеги жип кесилип кеткен болчу. Ошондуктан каарманыбыз боштондукка чыгып кетип, ал жердеги адамдар менен мушташа баштап, жини келип бычакты сайган кызды ошол жерде уктата чабат. Мындан соң Йонжун башкаларды бошотуп ал жактан качып жөнөштү. Бирок алардын артынан кылмышкерлер бат эле жетип тепкичте мушташ башталып, Йонжунга буга чейин бычак сайылгандыгына карабай өтө катуу каршылык көрсөтөт. Усольдагы келгендердин саны көптүгүнө карабай алар менен тайманбай мушташып, акыр аягы эки каарманыбыз бардыгын жок кылып жеңүүчү болуп чыгышты окшойт. Бирок ошол мезгилде эшик ачылып адамдар дагы келип калды. Анда Йонжун каарманыбызга сен Жихини алып кете бергениң буларга мен көргүлүктүү көрсөтөмүн. Кабатыр болбо, артыңардан жетемин деп ишендирип каармандарыбызды кетирип жиберип өзү мушташа баштайт. Бирок Усоль менен Жихи деле көпкө качып бара албай, алардын алдынан да адамдар чыгып, бактыга жараша ошол мезгилде Соньон менен Санхёп келип калыптыр. Ошол учурда каармандарыбыз кылмышкерлерди бат эле жок кылышып, андан соң жалгыз калган Йонжунга барса, ал деле бул убакта маселени чечип койгон экен. Бирок каармандарыбыз канчалык аракет кылбасын, кылмышкерлер такыр эле түгөнбөс болду. Ошондуктан алар араңдан чуркап унаасына түшүп, кылмышкерлерге жеткирбей качып кеткенге жетишишет. Бирок ошол учурда Йонжундун алы кети ордунан тура албай калат. Анткени ал буга чейин бычак жеген жеринен көп кан жоготуп өлүм алдында жатып калыптыр. Бул нерсени сезген Йонжун китепчесин Усольго берип, мен капа калган адамдарымдан кечирим сураганы жетишпей калдым, ошондуктан менин ордума кечирим сурап койчу. Ишеничимди аткарасың деген ойдомун деп ошол жерде көз жумуп кете берет. Ошентип Йонжундун тажиясы башталып, китепчени карап турган каарманыбыз досун эстейт. Көрсө Йонжун китепчесине түрмөгө камалганга чейин капа алган 31 адамдын тизмесин жазып алыптыр. Түрмөдөн чыккандан кийин ошол адамдардан кечирим сурап баштап, бирок толугу менен жетишпей калды. Ошондуктан тажия учурунда бардыгы кайгыга батып, бир мезгилде бейтааныш кыз келип ызы чуу сала баштайт. Көрсө бул кыз каза болгон баланын бир тууган карындашы экен. Ал каармандарыбызга жини келип, менин агам өлүп жатканда силер эмне кылып жүрдүңөр деп дүрбөлөң салып, аны уккан Усоль досунун өлүмүнө өзүн күнөөлөп, ыйын токтото албай эле олтуруп калды. Хён О бул убакта адамдарынын бирин жөнөтүп Йонжунун өлүмү тууралуу кылмыш ишин жаап, тартип сакчыларды кысым калып Йонжунга бычак сайылгандыгы тууралуу иш жабылып калат. Муну көргөн каармандарыбыз өздөрүнөн башка эч кимге ишенич жок экендигин түшүнүштү. Ошондуктан алар маселени колго алып досу үчүн өч алууга камданып, чогулуп сүйлөшө башташса, Йонжундун карындашы дагы аларга кошулат. Көрсө бул кыз дагы жөнөкөй кыз эмес, мушташканды жакшы өздөштүргөн кыз экен. Ошондуктан үч дос ал кызды дагы катарына кошуп алып машыга башташты. Ошентип катуу даярдык көргөн каармандарыбыз Хён Онун имаратын унаасы менен сүздүрүп киришип, унааны адамдар текшергени келген мезгилде жардырып жиберишет. Андан соң каармандарыбыз төртөө биригип алып кылмышкерлерге бетме-бет чыгышты. Анда кылмышкерлердин саны көп болгондугуна карабай, төрт каарманыбыз алар менен тең эле мушташып, көп өтпөй кылмышкерлердин биринчи катмарын жок кылышат. Бирок ошол замат ал жерге имараттагы бардык адамдар топтоло баштады. Анда каармандарыбыз буга чейин мерчемдегендей ар кимиси өзү тарапталып кылмышкерлер менен мушташуусун улантып, бир мезгилде эле мушташ болуп жаткан жерге Хён Онун башка адамдары чыгат. Алар каарманыбыз Усольду карап, сени башчыбыз күтүп жатат деп жол ачып беришет. Көрсө Хён О буга чейин эле каармандарыбыз жасап жаткан ишти көрүп олтуруптур. Анда каарманыбыз Хён Онун кеңсесине кирип барса, ал буга чейин Йонжун менен болгон окуядагы видео тасманы көрүп олтуруптур. Ошондуктан Хён О каарманыбызга сенде тандоо бар. Кааласаң бул видео тасманын флешкасын алып тартип сакчыларга бер. Же болбосо досуң үчүн өз алдынча өч ал, экөөбүз беттешебиз деп айтат. Бул убакта ылдыйда калган каармандарыбыз ал жакка түшкөндөр менен мушташын башташкан болчу. Бирок бул жолку Хён Онун адамдары жөнөкөй эле алсыз эмес экен. Сыягы эми каармандарыбызга чыныгы каршылаштар келип, беттеш катуу башталды окшойт. Айткандай эле бул убакта Усоль менен Хён Онун мушташы кызып калган болчу. Кылмышкер каарманыбызга караганда бир топ эле күчтүү экен. Ошондуктан ал Усольдун соккуларына кенебей, аны эки тарапка ыргытып оңуп эле калат. Бул убакта ылдыйдагылардын дагы беттеши уланып, биринчи эле Вонжун кызды аңтара чаап,
жеңилип бара жаткан Соньонго жардамын көрсөтө баштады. Санхёп болсо бул убакта атааңдашы менен дээрлик тең эле мушташып жаткан. Алар бири-бирине өтө көп соккуларды өткөрүп акыр аягы экөөнү тең алыга албай, бири-бирине тең өткөргөн соккулары акыркы болуп экөө тең чалкасынан түшөт. Бирок Санхёп өзүн жоготпогондуктан жеңүүчү болду. Соньон болсо бул убакта атааңдашы муунтуп турса Вонжон келип аны бетке соккулап, алар дагы кылмышкерди жок кылышып утушка жетишти. Бирок бул убакта Усоль менен Хён Онун беттеши бүт элек болчу. Анда кылмышкер сыналгыны жандырып кайра-кайра каарманыбыздын кайтыш болгон досун көрсөтүп, Усольдун ачуусун келтирип бул кылганы өзүнө эле зыян болду окшойт. Анткени каарманыбыз мурдагыдан катуу жинигелип бул жолу башкача мушташып, жоламан атааңдаштарын чапкандай эле Хён Ону прогибке сайып салат. Бирок Хён О дагы деле жеңилүүгө моюнсунбай каарманыбыз анын колун илмек ыкмасына тартып, ага дагы баш бербей жаткан мезгилде колун сындырып салат. Эми гана Хён О Усольго алы жетпестигин түшүндү окшойт. Анда каарманыбыз ал жерден флешканы алып кетип, Хён Онун кылмыштуу иштеринин бардыгынын бети ачылып, ал буга чейин чачы сары мушкер Сонду дагы өлтүрүп койгондугу билинет. Ошентип каармандарыбыздын аракети менен Хён О түрмөдөн чыккыс болуп камалды окшойт. Усоль болсо өлгөн досунун китепчесин алып ар кайсы дарекке барып алардан кечирим сурап, аны менен катар эле түрмөгө кирип машыктыруучусу Чондо Хёнго жолугат. Каарманыбыз машыктыруучусуна мен дагы деле мушкер болуу оюмдан кайта элекмин. Сен түрмөгө камал электе ММА'дын чемпиону элең. Ошондуктан макул болсоң сени менен достук беттешке чыгайын. Эгер сени жеңе алсам менин чыныгым мушкер чыгат десе Чондо Хён каарманыбызды карап, мени жеңиш үчүн азыркы машыгууларыңан 2 эсе көбүрөөк машыгышың керек деп айтат. Анда Усоль ал жерден кетип каза болгон досунун мүрзөсүнө барып, ал жерге башка каармандарыбыз дагы келип тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, досторубуз бизге, биз дагы досторубузга ар дайым жакшылык гана каалайлы.